Ассаламу алейкум туғандар. Назарыңыздарда қайрадан эле базар жок каналы. Биз бүгүн Бишкек шаарынын чыгыш тарабы Новопокровка айылында турабыз. Ушул жерде 2 этаж үй сатылаттыр. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген. Азыр менин турган жерим Ленин жана Белинский көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул жерден түндүктү карай бир 100 метр, андан ары оңго кайрылып 100 метр басканда биздин сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Дареги Чкалова 30Б туғандар. Анда мен үйгө карай жол алдым туғандар. Сиздер лайктан басып, комментарийге өз оюңуздар жазып, бизди колдоп кетиңиздер. Анан Новопокровка айылы жөнүндө айтсам, бул жака 134 маршрутка келет экен, жана 344 маршрутка деле келет экен. Свет бар, суулар бар. Газ жакын арада келет деген сөздөр бар экен туғандар. Анан Аламидин базарына машина менен 10-15 мүнөттө барып кала аласыздар. Сатылуучу 100га да жетип келип калдык тугандар. Жана айткандай эле Дареги Чкалова 30Б үй. Тышкы тарабы блок менен тосулган. Көрүп турганыңыздардай барата орнотулган тугандар. Ленинский көчөсүнүн бир көчө түндүктө, бир көчө ылдыйда жайгашкан. Картынан деле көрүп түшсөңүздөр болот. Чкалова 30Б. Андан ары сиздерге короосун көргөзөйүн эми. Бул сатылуучу үйүбүздүн короосу тугандар. Жердин аянты 4 соток. Кызыл китеби бар экен. Документтер үй ээсинин атында. Мынакей. Үй жөнүндө айтсак, үйүбүз толук түрдө кирпичинен бүтүрүлгөн. 118 метр квадрат, 2 этаж. Кызыл кирпичтен бүткөн тугандар. Эми бул жакты карайлы. Ылдый тарабы брусчатка чапталган. 2 машина баткыдай место бар экен. Өзүңүздөр деле көрүп турасыздар. Үйдү тарабы навес. Мынакей. Оң тарапта кандайдыр бир гүл же бак эккенге бир аз бош место калтырылыптыр. Бул жагыбызда ажаткана бар экен. Мына ушундай көрүнүштө. Бул капталы кирпич менен тосулган. Анан ал жакта бир аз склад, андай помещениялар бар. Азыр биринчи сиздерге үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Анан кийин ал жакты да бир сыйра тааныштыра кетем. Паровой отопление жөнүндө айттымбы, сиздерге айтпадымбы? Үйүбүздө паровой отопление бар тугандар. Так. Киргенде эле биздин прихожка. Узун турасы 1,5 3,5 көрүнөт. Үйдө тарабы пластика, тегелеги да пластик экен. И чыгыш тарапта бизде бир пластик терезе орнотулуптур. Ылдый тарабы кафель тугандар. Ушул эле прихожкадан оң тарапка киргенде биздин холл жайгашкан. Холлубуз мына ушундай көрүнүштө. Ушул эле холлдон оң тарапка киргенде зал, түз киргенде душ, ванна, туалет. И сол тарапка киргенде биздин кухня жайгашкан тугандар. Азыр сиздерге биринчи болуп залды көргөзөйүн. Так, светти жандырайлы. Ой. Мына светти жанды. Мына ушундай көрүнүштө. Узун турасы 3/5 көрүнөт тугандар. Түндүк тарабында 2 пластик терезе орнотулган. Өйдө тарабы гипсокордон жана көрүп турганыңыздардай люстра орнотулган тугандар. Түп тегеринде да көргөзө кетейин. И полу ламинат экен. Мына ушундай көрүнүштө биздин залыбыз. Андан ары кайра эле холлго чыгып, түз эле киргенде бул жакта биздин душ, ванна, туалет. Мына ушундай көрүнүштө. Дуалдары кафель чапталган. Үйдө тарабы пластик экен тугандар. Так. Андан ары эми сиздерге кухняны көргөзө кетейин. Кирип эле холлго сол тарапка киргениңиздерде биздин кухня жайгашкан. Бул биздин кухнябыздын көрүнүшү тугандар. Мынакей. Узун турасы 3,5-4 көрүнөт. Өйдө тарабы гипсокордон. И түштүк тарабында бир пластик терезе орнотулган. И ушул эле кухнядан сол тарапка киргенде бир кичинекей бөлмө.
Бұл жақта кухня мебельдері жана плита, раковина орнатылған. Кейбір жерлері пластика, өйдө тарабы гипсокартон экен туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Холодильник дегендей мына. Эми сиздерге андан ары экинчи этажыбызды көргөзөйүн. Бул биздин экинчи этажга чыгышуу лестница. Экинчи этажга чыкканда мындай 4 бөлмөнүн эшигин көрө аласыздар. Булардын 3-өсү спальня, 1-өсү детский бөлмө экен туугандар. Сиздерге биринчи жолу оң тараптагысын көргөзөйүн. Биринчи кир чыккан жерде бир тааныштырайын да сиздерге. Өйдө жагы гипсокартон. Түндүк тарабында бир форточка дейбиз, уже терезе чоңураак эле экен. Ушундай бир терезе орнотулган. Андан ары биздин биринчи эле спальня бөлмө, экинчи этаждагы биринчи бөлмө. Тегереги обой экен. Узун туурасы 3/3 көрүнөт туугандар. Түштүк тарабында бир терезе орнотулган. Өйдө тарабы гипсокартон. Андан ары кайра эле бул жака чыгабыз. Бул жерде детский бөлмөнү кандайдыр себептерге байланыштуу көргөзбөй эле кой дегенге көргөзбөй атам туугандар. Андан ары бул жакта дагы бир спальня бөлмөбүз. Мына ушундай көрүнүштө. Узун туурасы 3,5 4 көрүнөт. Ылдый жагы ламинат. Тегереги обой экен. Өйдө тарабы гипсокартон туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Бул экинчи этаждагы спальня бөлмө, экинчи спальня бөлмө. И батыш тарабында бир пластик терезе орнотулган туугандар. Андан ары көрүүчүлөрдүн суроосу боюнча камераны катуу эмес, акырын жай кыймылдат дегенге акырын жай кыймылдатып жатамын. Так. И биздин экинчи этаждагы акыркы спальня бөлмө туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Узун туурасы 1,4,5 3,5 көрүнөт туугандар. Өйдө тарабы гипсокартон экен. Ылдый тарабы ламинат. Батыш жана түштүк тарабында пластик терезелер орнотулган. Мына ушундай көрүнүштө. Мына ушундай көрүнүштө деген сөздү да көп сүйлөбөй деп кээ бир көрүүчүлөр айтып атты эле. Эмне болсо да адат экен. Акырындык менен өзүбүздү оңдогонго аракет кылабыз. Кээ бир катачылыктарды комментарийге кенен жаза бериңиздер туугандар. Ал мен үчүн чоң жардам болот. Так. Эми кайра эле үйдүн тышкарына чыгайлы. Мен кайрадан эле үйүбүздүн тышкы тарабындамын туугандар. Бул үйүбүздүн батыш тарабынан көрүнүшү, бул түндүк тарабы. Айланта көргөзүп, анан үйүбүздүн түштүк тарабында бир аз склад, үйүбүздүн паровой отоплениясынын топкасы бар. Ошолорду сиздерге көргөзө кетейин. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Анан баасын айтайын. Так. Окей. Баасын эрте айтсам, азыр деле айтсам болор элек, бирок жалпы айтып, маалыматтарын берип туруп анан айткан жакшы го деп ойлоп атам туугандар. Бул жакта бир склад, ал жакта навес, 3 очок жайгашкан, очоккана жана бул жагында бир көмүр кана бар экен. Онун алды жагы полный стяжка болгон и бир аз гүлдөргө место ажыратылган туугандар. Андан ары бул жакта паровой отоплениясынын топкасы бар экен. Мурдараак бир чыгарылышта топкасын көргөзбөгөмдө бир көрүүчүбүз эмнеге топкасын көргөзбөдүң деген болчу. Мына топкасын деле көргөзүп коеюн. Мына ушундай көрүнүштө. Аристон да бар экен бул жакта. Андан ары эми баасын айтайлы туугандар. Бул үйүбүздүн баасыны $65,000 деп атышат. $65,000 десе эле $65,000 сатабыз деген эмес. Сүйлөшүүлөр болот. Ээсинин номерин экранга калтырам туугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Анан бизде Instagram жана TikTok баракчалары бар. Ал жерде ушул сыяктуу сатылуучу үйлөрдүн сүрөттөрү жана кыскача видеолор жайгашкан. Кирип ошол жактан деле көрсөңүздөр болот туугандар. Жана Telegram каналыбыз бар, Telegram группабыз бар. Telegram группабызда үй саткандар жана үй алган адамдар бар. Ал жакта деле сиз деле кирип, үй сатылуучу үйүңүз болсо сүрөттөрүн жөнөтүп, же үй алчу болсоңуз ал жактан да кирип көрө аласыз. Ошол туугандар, кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.